Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда дал ушул видеого жакты белгисин басып, биздин баракчага катталып кетүүнү унутпаңыз. Саадатбек Мырзакул уулу, туткун кыз, ооруканадагы дүрбөлөң. Бир жумадан бери ар бир ооруканага келип, акыркы күндөрү түшкөн жаш кыздардын тизмесин карап, текшерип жүргөн алиги Дианадан баштан ары жеген далдайган киши кокусунан кызыл чет элдик машиненин келип токтогонун көрүп калды. Бир аздан кийин анын ичинен гүл көтөргөн жигит чыгып, оорукананын ичине кирип кетти. Ушул жигит шектүү болуп турду. Акырын машиненин жанына басып келди да, айланта аны бир сыйра текшерип карап койду. Анан оорукананын ичине кирип, узун коридордун кире беришиндеги столдо бир нерсе жазып олтурган ак халатчан медсестра кызга кайрылды. Кечирип коюңуз. Мен карындашымды издеп жүрөм. Акыркы аптанын ичинде оор акыбалда силердин ооруканага түшкөн жашы 20 менен 25-тин ортосунда кыз келген жокпу? Алиги медсестра кыз башын көтөрө, маңдайында турган кишинин өңүнө түңүлдү. Акыркы аптанын ичинде көп эле келин кыздар келип түштү. Кайсыл бирин эстейм? Ошентсе да списогу бардыр. 3-4 күндөн бери кайсыл ооруканага келип түшкөнүн билбейм. Издеп тажап кеттим. Сиз жардам берип коюңузчу, балким сиздердин ооруканада жаткандыр. Азыр алиги медсестра кыз ордунан турду да, ары жактан журнал алып келип аны ачып, ооруканага акыркы аптанын ичинде түшкөндөрдүн тизмесин карай баштады. 22 августта бир аял түшүптүр. Анын жашы 40-тан өтүп калыптыр. 23-үндө дагы бирөөсү түшүптүр. Анын жашы 35 экен. Ошол эле күнү кечке жуук дагы бирөөсү келиптир. Ал таптакыр эле кемпир экен. Дагы бир жаш кыз түшүптүр. 25-теги. Балким ушул болуп жүрбөсүн. Фамилиясы Абдырахманова Мухабат. Анын фамилиясы кандай? Ушул мезгилде алиги гүл көтөрүп кирген жигиттин кайра сыртка чыгып баратканын көрүп калды. Ал машинасына олтурары менен от алдырып айдап кетти. Далдайган киши кайра медсестра кызга кайрылды. Кечирип коюңуз, бул жигит кимге гүл алып келди? Эмнегедир менин карындашымдын сүйлөшүп жүргөн жигитине окшошуп кетти. Албы? Ал тигил 2-чи палатадагы кызга келип жүрөт. Байкуш кыздын көзү көрбөй калыптыр. Бирок бара-бара оңолуп көрүп кетет дешти. Биздин көз докторлор. Татынакай жакшы кыз экен, бооруңор үйт байкушка. Өлүп теги дүйнөгө барып келип араң киши болду. Жигити болбогондо ким билет эле, бул кыз тирүү калат беле. Барып көрсөм болобу? Только бат врачым көрүп калса, сазайымды колума берет. Ал палатага баш баккандай эле Диананы дароо тааныды. Шарт артка бурулду да медсестра кызга кайра келди. Жок, ал эмес экен. Андан башка кыз жок, жаңы келип түшкөн. Кечирип коюңуз, эч нерсе эмес. О Кудай, буюрса таптым ал кызды. Алиги далдайган киши өзүнчө кудуңдап сүйүнүп кетип баратты. Ошо күнү эле шаар боюнча ооруканаларды кыдырып, кызды издеп жүргөндөрдүн баардыгы кайрадан топтолушту. Мадыра баштарга акча таратып берген алиги мурутчан жигит ишенбегендей тигинден дагы бир жолу сынай сурады. Точно ошол кыз бекенби? Чаташтырып алган жоксуңбу? Ал кызды кантип эле чаташтырайын? Башкасын чаташтырсам да ал кызды эч убакта унутпасмын. Бактыга жараша жер алдындагы караңгыда көпкө жүрүп, дароо жарыкка чыккандыкы эки көзү көрбөй калыптыр. Бирок врачтар акырындап олтуруп кайра көрүп кетет дешиптир. Эң жакшы. Темирди кызуусунда сок дегендей, анын дароо көзүн курутуш керек, болбосо дагы жоготуп жиберишибиз мүмкүн. Баса, алиги кызыл иномарканын ээсин жакшы таанып калдыңбы? Толмочунан келген киши кайрадан тигиге кайрылды. Аны алыс жерден көрдүм, бирок элесин унуткан жокмун. Зато машинесинин номеру менен маркасын эң жакшы билем. Көзүмдү жумуп айтып бере алам кандай экен. Эң сон, андай болсо бүгүн түн эле жортулга чыгабыз. Жортулга чыгып эмне кылабыз? Кызды өлтүрөбүзбү? Ары жакта тургандар түшүнүшпөй суроолорду узатышты. Келеси болор десе, аны өлтүрүп түрмөгө кесилип кете албай атасыңарбы? Анда эле милициялар соңубузга түшөт. Акча жасаган подвалды, цехти таап алышат. Андай боло турган болсо, тобубуз менен кетебиз түрмөгө. Ал жактан кызды билгизбей уурдап кетишибиз керек. Анан эмне кылабыз? Көп башты оорутпай, глупый суроолорду бере бербегилечи. Тигинин ачуусу келип кетти. Анан ал кызды эмне кылат? Биздин шефибиз өзү билет. Ал жакка канчобуз барабыз? Курал алып алабызбы? Сөзсүз да. Ар бириңердин пистолетиңер жаныңарда болсун. Анда кандай болуп кетиши мүмкүн? 5 же 6 киши жетет, баса айтмакчы. Баарыңар тең башка кийгенге чүмбөт алып алгыла. Кокустан бирөөлөр көрүп калса, өңүңөрдү тааныбагандай болсун. Андан сырткары колдорун байлаганга жип, оозун таңганга чүпүрөк керек. Тигил кыйкырып ызы чуу кылбагандай болсун. Көзү болсо итак эле көрбөйт экен.
Ал жакка кантип киребиз? Терезе аркылуубу же эшик аркылуубу? Азыр бир экөөңөр барып, жакшылап, чалгындап план түзүп келгиле. Ар жакта турган жашыраак жигитке кайрылды. Сен болсо бүгүн кечке ошонун айланасында күзөттө турасың. Улам сотовый телефон аркылуу биз менен байланышып тур. Шек алып калышпасын, кызды башка жакка качырып жибербегендей болсун. Анда керт башың менен жооп бересиң. Жигит түшүндүм дегендей башын ийкегиледи. Анда давай, ишке кириштик. Ал жакка эки машина менен барабыз. Бирөөсүнө кызды салабыз, экинчисин болсо чалгындап алдыбызда жүрөт. Кан эмесе кеттик. Топтолушуп тургандардан бешөө тандалып, кызды уурдаганга даярдана башташты. Чаташуу. Диана Ибрагим алып келген гүлдөрдү чыттап, өзүнчө кыялга батып кетти. Бул боорукер жигит кандай жигит болду экен? Менин жашым 19да, ал болсо 27 экен. Ортобузда айырма 8 жаш. Эгер чын эле үйлөнө элек болсо, бойдок болсо, баса. Ал мага эмне эле ушунчалык байланып калды? Мурун аны мен тааныбасам, мен болсо аны анча тааныбайм, же анын бир ойлогону барбы? Эгер жаман ой болсо мага мынчалык келбейт эле да. Же акчама кызыгып атабы? Азыр адамга ишенип болбойт. Анын ою кандай экенин мен кайдан билем? Же көзү ачык же сыйкырчы болбосом, мени пайдаланып алып анан таштап кетиши да мүмкүн да. Сактыкка кордук жок дегендей, дегинкиси сак болоюн. Ушуларды ойлоп олтуруп, Диана жанында жаткан кыздан убакытты сурап кетти. Света, саат канча болду? 10дон өтүп 11ге чукулдап калды. Өзүнө жанаша жаткан кыздын аты Света болчу. Дианага боор тарткан эң жакыны ушул эле. Палатада 4 кыз жатышчу. Төртөө тең али 25ке чыга элек, алыскы ар кайсыл райондордон келген өзбек улутундагы кыздар. Алардын сүйлөшкөн сөздөрүнө Диана адегенде көнбөй жүрдү. Бара-бара сөздөрүнө кадимкидей эле түшүнүп калды. Алар ашканадан Дианага тамак алып келип берип турушчу. Бара-бара Диана өзү басып калган соң, ашканага жетелеп барып, тамтаңдаттырып кайра палатага алып келчү болушту. Керек болгон учурда ажатканага да алып барышып, бүткөнчө сыртта коридордо күтүп турушат. Баардыгы айылдан келген кыздар болгондуктан карапайым, жөнөкөй кыздар эле. Улуусуна карап бири-бирине боор тартып, сыйлап жылуу мамиле жасашат. Кой, жарыкты өчүргүлө, жаталы. Палатадагы элдердин баары уже уйкуга кире башташты. Бир аздан кийин электр жарыгы жалп деп өчтү да, палата ичи капкараңгы боло, бир топко тымтырс боло түштү. Кыздардын уйкулары келбей, жарым сааттай аркы-беркини айтып, сүйлөшүп жатышты. Анан акырындап четинен тынчып олтуруп, таптакыр эле дымып калды. Диана өткөндөгү азап тозокторун, келечегин ойлоп көпкө уйкусу келбей жатты. Шаардагы эжем, айылдагы апам эмне болду экен? Мен дайынсыз жоготушуп, бирөөлөр өлтүрүп, өлүгүмдү сууга ыргытып же көмүп салышты деп ойлоп жатышабы? Менин бул жакта атактуу эл жеримден алыс Ташкент шаарында азап тозокторду көрүп, душмандардан качып жүргөнүмдү билишпейт да. Билгенде эч ак жардамга келишмек. Бул жактын милицияларына арызданайын десең, алардын кылганы тигил. Мени куткарышмак турсун, тескерисинче аз жерден кайра тигилердин колуна туткун кылып салып берип кое ташташты. Ошондон кийин кимге ишенем? Же бул жакта мага боор тарткан тууганым болсочу? Атигил Ибрагим болсо балким акча чыгарган контрабанданын же Бишкектеги түрмөнүн кожоюну Исабеков Мараттын кишилеридир. Мени качып кетпесин деп кайтарып жүргөндүр. Ким билет. Бул да болсо Кудай Тааламдын маңдайга жазган жазмышы. Болбосо өз үйүмдө же Бишкекте эле жыргап жүрбөйт белем. Бир кезде Диананын ажатканага баргысы келип кетти. Аны дайыма жанаша жаткан Роза алып барчу. Роза? Акырын тегилер ойгонуп кетишпесин деп шыбырай үн катты. Ал катты уктап атса керек. Дагы бир жолу Роза деп жай унчукту. Дагы ойгонбогон соң жайына койду. Ал үйүндөгү өзүнүн терс кыялын эстеди. Кызы уктап жатканда бирөө жулкулдатып же кыйкырып ойготсо, ачуусу менен ал кишини чаап жиберчү. Аны ойготом деп бөбөктөрү далай таяк жешкен. Кой, кызы уйкуда жаткан адамдын уйкусун бузбайын. Ачуусуна тийип албайын. Андан көрө өзүм туруп, акырын дубалдарды сыйпалап коридор менен жүрүп олтуруп, туалетти таап албаймынбы? Ал коридордун эң акыркы эшиги эмеспи? Ордунан акырын туруп, уктап жаткандарды ойготуш үчүн дубалдарды сыйпалап, акырын жылып жөнөдү. Шалынып кетпөөгө аракеттенип, жай басып, колу менен коридорго чыкты. Коридор тымтырс болчу, сыягы медсестра кыз уктап же бир жакка басып кетсе керек. Дубалдын боору менен акырын сыйпалап,
Палатанын каалгыларына келгенде акырын кое берип жылып жүрдү. Дубалды сыйпалагандан тажап кеткенде коридордун ортосуна түшүп алды да аярлай басып келе берди. Бир кезде коридордун аягындагы терезеге кол урунду. Сол жакка бурулса эле биринчи эшик ажаткананын эшиги. Аны жаземдебей, жаңылбай эле тапты. Ичине кирип, көзү көрбөсө деле жарыгын күйгүзүп, эшигин ичинен илди. Дал эле ушул мезгилде эки чет элдик машина ооруканадан анча алыс эмес жерге токтоп, ичинен 5 адамдын сөлөкөтү чыкты. Бирөөсү артта токтоп калды да, ары бери төмөн өткөн кыймылга көз жүгүртө баштады. Төртөөсү андан ары шашылыша жүрүп олтурушту. Оорукананын эшигине жетишкенде шашпай, чүмбөттөрүн баштарына кийише, бардыгы чөнтөктөрүнөн пистолеттерин алып чыгып, окшото колдоруна алышты. Шашпагыла, эч кандай ызы чуу болбосун. Биринчи кезекте санитар кыздын эсин оодура чаап, колу бутун таңып таштагыла. Коридордо дүрбөлөң кылбагыла. Оорукананын эшиги ичинен бекилип экен. Чүмбөтчөндөр өздөрү менен ала келишкен аспаптарын алып чыгышты да, заматта эшиктин илгич табышын чыгарбай талкылап, ичине кирип барышты. Медсестра кыз коридордун орто жериндеги столдо башын коюп алып уктап жаткан болчу. Шырп эткен табышка көзүн ачып, акырын башын көтөрө, өзүн көздөй келатышкан, колдорунда пистолеттери бар чүмбөтчөн кишилерди көрө коюп, чала чапырт бакырып алганга үлгүрдү. Бирок аягына чейин кыйкыртпай, чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү пистолети менен аны баштан ары берип калды. Каттуу соккуга медсестра кыз андан ары кыйкырганга дарманы жетпей, көздөрү аңтарылап полго оңкосунан сайылды. Экөөсү аны ары жакка сүйрөп барып, колу бутун ооздорун таңып ташташты. Алдында бараткан кыз кайсыл палатада дегендей аркасындагыга суроолуу кайрылды. Бою узунураак далдайган чүмбөтчөнү сөөмөй менен 3-чү эшикти көрсөтө, өзү алдыга жол баштап жөнөдү. Палатанын эшигин акырын ачып, четте уктап жаткан кызды көргөздү. Эки-үчөөсү шап эле аны баса калышты да, оозун жаап, колу буттарын жабылыша, бириктире кармаша, балык кармагандай туйлата көтөрүп алышып, сыртка алып жөнөштү. Бирөөсү ойгонуп кетишкен кыздарга пистолетин суна, бир ордунда былк этпей турду. Бардыгы сыртка чыгып кетишкен соң, алиги чүмбөтчөн көздөрүн алайтып коркуп, керебетинде былк этпей жаткандарга кайрылды. Ушул боюнча былк этпей жаткыла. Керебетиңердин алдында мина коюлган. Кыймылдасыңар эле сөөңөр сөпөт, күмжан болосуңар. Мина жарылып өлөсүңөр. Ал акырын чыгып баратып, эшикти сыртынан жип менен байлап кетти да, коридордо колу буту байланып, оозу таңылып, эси ооп жаткан медсестра кызды бир карап коюп, сыртка кеткендердин соңунан чыкты. Кетип баратышып, оорукананын эшигин да сыртынан кулпулап, каттуу бекитип ташташты. Коридордогу медсестра кыз отурган стол үстүндөгү телефонду кыйып, талкылап ташташкан болчу. Ажатканага бир аз олтурган соң, анын суусун агызып, Диана шашпай кайра коридорго чыкты. Бир нерсени эстей коюп, кайра барды да, ажаткананын электр жарыгын өчүрдү. Коридор мурдагыдай эле тыптынч. Ажаткананын ичинде олтурганда кандайдыр бир үзүл-кесил кыйкырыкты угуп, дымый кулагы менен тыңшап калган. Ошол боюнча кыйкырык кайра кайталанып чыккан жок болчу. Коридор эмнегедир жымжырт. Медсестра кыз эмне уктап калганбы? Мейли уктай берсин. Анын да тынчын алып ойготпойн. Диана коридордун ортосуна түшүп алып, акырын туюу сезими менен жыла басып келатты. Кокусунан коридордун так эле ортосунан бир нерсеге чалынып, мүдүрүлүп, оңкосунан кулады. Мындай күтүлбөгөндүккө өзү дагы чоочуп кетти. Эмне? Менин келатканымды көрүп бирөөлөр атайлап чалынып чыгылсын деп, алдыма бир нерсени коюп коюшту. Диана жыгылган боюнча ордунан бир топко жатты. Эгер андай боло турган болсо, мени шылдыңдап күлүшөт эле го. Эч кандай табыш билинбейт. Же медсестра кыз бир нерсесин ортого коюп койгонбу? Ал ордунан акырын көтөрүлүп, бул эмне болду экен дегендей колу менен сыйпалап көрдү. Колу дароо эле адамдын буттарына такалды. Анан улам өйдөлөп сыйпалап жүрүп, олтуруп кыз экенин билди. Болгондо да колу буттары, ооздору таңылуу экен. Адегенде эмне болгонун түшүнбөй чоочуп кетти. Анан аны кимдир бирөөлөр байлап салышканын болгой, тирүү бекенби дегендей колу менен тамырларын кармалап, жүрөгүнө кулагын такап тыңшап көрдү. Атүгүл дем алып да жаткандыр. Бетин, анан көздөрүн сыйпалады эле жумулуу экен. Эси ооп калганын сезип, ордунан атып турду. Өзүнүн палатасындагы кыздарды ойготкону колу менен сыйпалап, эшиктерди санап жүрүп олтурду. Өзүнүн палатасынын эшиги кайсыл экенин билбей чаташтырып алды. Анан аркы жагынан санап 3-чү эшикке келип такалды. Эч нерсеге түшүнбөй жатты. Өзү жаткан палатанын эшиги сыртынан жип менен аябай чырмалып байланып экен. Түшүнсөм буйрбасын.
Бул мен жаткан палатанын эшиги же чаташтырып алдымбы? Диана коридордун башына чыгып, кайра башынан санап кирди. Өзүнүн эле эшиги экен. Мындай болушу мүмкүн эмес. Азыр эле өзүм чыкпадым беле. Кимдер беките коюшту заматта. Коридордо байланып жаткан кызды эстей, анан өзүнүн бөлмөсүнүн сыртынан байлануу экенин билип, бир нерсени боолгой койду да, коркконунан кайра артка кетенчиктеди. Балким мага келип жүрүшпөсүн. Ибрагим менин бул жакта экенимди билет да, балким ошол кишилер менен келип жүрбөсүн. Анда эмне эшикти сыртынан бекитип таштаган же палатадагы кыздардын баардыгын өлтүрүп кетиштиби? Анда алар азыр каякта болду экен же палатадагыларды кыдырып мени издеп жүрүшөбү? Андай боло турган болсо, мени эбакта эле кармап алышат эле го, же болбосо өлтүрүп салышмак. Түшүнсөм буйрбасын. Көз ачып жумганчалык убакытта эмне болуп кетти? Бир жамандыкты жүрөгү сезе, көзү эч нерсе көрбөсө дагы коридордун дал ортосу менен ылдамдай баса, кайра ажаткананы көздөй шашыла жөнөдү. Ортодо жаткан медсестра кыздын үстүнөн туюу сезим менен секирип өтүп кетти. Ажатканага жетип барды дагы ичинен кирип, илгичин бекитип алды. Ошол боюнча таң атканча ал жактан чыккан жок. Таңга жуук гана ооруканада дүрбөлөң, ызы-чуу боло баштады. Палатадан коридорго чыга калган оорлуу киши колу буту оозу таңылып, башынан кан сызылып агып жаткан медсестра кызды көрүп, ызы-чуу салган болчу. Ошондон көп өтпөй эле милициялар келишип, окуянын чоо жайын териштире башташты. Диананын ажаткананын ичинде бекинип жатканын эч кимиси билишкен жок. Биринин артынан бири куушак каттуу ылдамдык менен келе атышкан эки чет элдик машине бийик короолуу чоң дарбазанын жанына келип токтошту. Сотовой телефон менен алдын ала кабар берилгенби, короонун дарбазасы дароо ачылды да, эки машине биринин соңунан бири короонун ичине кирип кетишти. Бир жигит артка чыгып айланасына жакшылап, кылдат көз жүгүртүп алды. Анан эч ким жок экенине, куугунчулардын издеп келишпегенине чындап ишенген соң, акырын дарбазаны жапты да ичинен бекитип алды. Арткы машинелер кызды туйлаткан боюнча көтөрүп алышып, үйдүн ичине кирип кетишкен. Бир экөөсү кокусунан куугунчулар келип калышпасын деп бир топко көчө кыймылына көз салып турушту. Бери алып келгиле, ал шуркуяны. Башка чапкан кандай экенин көрсөтөйүн. Боорор туалетке алып барып, колумда чечип койсом, кайра өзүмдү боорго теппедиби? Алиги Дианадан башка жеп эси болуп калган далдайган киши ачуулана, бери басып келип, өз көзүнө өзү ишенбей, оозунан сөзү түшүп, дендароо боло бир ордунда катып калды. Сага эмне болду дегендей, бери жактагылар аны суроолуу карап калышты. Ары жактан дагы 2-3 адам кирип келишип, аларды бирин-бири жалдырай карап калышты. Сен кайсыл кызды бизге көрсөткөнсүң, я? Күндүз точно эле көргөм, ошол кыз болчу. Четки керебетте чалкасынан уктап жаткан. Жакшылап даана көрдүң беле? Ооба, могул өз көзүм менен эле көргөм. Кудайга шүгүр, мен зрениям, памятым жаман эмес. Жаман эмес болсо, кана анда? Толмучунан келген мурутчан жигит тигиге ачуулана бир тийди. Балким керебеттери менен алмашып жатып алышкандыр деп коет. Жакшылап карап туруп анан алып келбейсиңерби? Палата ичи караңгы болчу, анын үстүнө шашып да калбадыкпы деп коет. Шашкан шайтандын иши. Мына эми шефке эмне деп жооп беребиз? Эмне деп жооп бермек элек? Кызды али табай элекпиз деп коебуз да. Мен уже ага жолдо келатканда эле сотовой менен кабарлап, сүйүнчүлөп койгом. Мени шашкан шайтандын иши деп күнөөлөйсүң. Өзүң дагы шашкан турбайсыңбы? Айтпай кое турбайт белең. Азыр деле үлгүрмөкпүз. Кой анда кайра баралы тиякка, ооруканага. Болбойт. Кеч болуп калды. Ал жак азыр ызы-чуу болуп жатышат. Эмдигече милициялар да келди болуш керек. Булардын баардыгын көргөн кыз эбакта милицияга айтып таштады же ал жактан качып кетти. Көзү али жакшы көрө элек да. Андай жерден көзү көрбөсө да өзүн оолага алып кеткенге аракет жасайт. Эмне айла кылабыз? Билбейм. Билбейм ошону. Шеф бир аздан кийин бул жерде болот. Менде бир идея бар анда. Мындай кылалы. Шеф муну укчу болсо баардыгыбыздын сазайыбызды берет. Мындай шалаакылыгыбыз үчүн татыктуу эле жаза алабыз. Менин оюм, силер кандай дейсиңер билбейм. Бул алып келген кыз деле ошол кыз деп ага көрсөтө берели. Шефибиз аны көргөн эмес да. Ал эми тигил качып жүргөн кызды болсо өзүбүз акырын изилдеп таап, анан шефке билгизбей көзүн куртуп салабыз. Бул жакка соода кылып келген дебеди беле? Кыргызстан жактан. Ал кыргыз кызды бат эле кармайбыз. Баардыгы бир азга бирин-бири карап, эмне жооп айтышарын билишпей, ортодо эси болуп суналып жаткан кызды карап туруп калышты. Бир аздан кийин бирөөсү жооп берди. Ооба, туура акыл. Азыр шеф келсе баардыгыбыздын жазабызды берет. Бул үчүн биз жакшы сөз да укпайбыз. Кана, мунун сөзүнө кошулалыбы?
Шеф билип калсачы. Арабыздан бирөөбүз чыккынчылык кылып айтып койбосок эле шеф билбей калат. Ким айтса, анда өзүн өзү өлүм тилеп алат да. Шефибиз айткан кишинин өзүн да жазалайт. Кана тез ойлонгула. Бир бүтүмгө келели, шеф келгиче бул маселени чечип алалы. Кана, мен айтканыма кошуласыңарбы? Бардыгы кошулабыз дегендей макулдуктарын билдиришти. Эгер кимди ким чыккынчылык кыла турган болсо, анда өзүнүн каны менен жооп берсин. Бардыгы шерттешип кол алышты. Анан эсооп жаткан кызды көтөрүп барышып, колу буттарын байлап, оозуна скотч чаптап, көзүн таңып салышты. Бул Диананын жакшы көргөн эң жакын кызы Роза болчу. Арадан 1 саатчалык убакыт өтпөй эле аппак Мерседес машинеси менен шеф келди. Бардыгы ордулардан туруша дүрбөп калышты. Ал машинесинен шашпай чыгып, кыз жаткан бөлмө жакка басып барды. Анан артынан жандап жүргөндөргө кыздын оозун, көзүн чечип койгула дегендей ишарат кылды. Кыз эсине келип, эмне болуп жатканына түшүнбөй, бейтааныш кишилерден чочулай, алаңдай карап жаткан болчу. Топтун жетекчиси анын жанына басып келди. Так, сен кимсиң? Жүрөгү түшүп калган кыз эмне деп жооп берерин билбей, ойду тоону сүйлөп, чалдык уйду сөздөрдү айта баштады. Менин эч кандай күнөөм жок. Кое беришиңиздерди өтүнөм. Ата-энем бир туугандарым. Сага ата-эне бир тууган керек болуп калдыбы? Анан эмнеге мен машинеме уурдан түшөсүң? Акчалар каякта? Менде болгон дарыга деген 2000ге жетпеген акча турат. Калганы каякта? Башка жок, чынымды айтам. Дары-дармекке деп эле сактап койгом. Керек болсо алып бергиле аны. Бирок ал палатамда калды да. Сен көп арамзаланба. Калган акчаларды каякка койдуң? Болгон акчам эле ошол. Чынымды айтып жатам. Алиги көргөндөрүң жөнүндө башка бирөөлөр билеби? Роза тигил эмне жөнүндө айтып атканы, эмнени сурап жатканын түшүнгөн жок. Жок, эч ким көргөн жок. Мен эч кимге айткан жокмун. Анда акчаларды каякка койдуң? Айтып жатпаймынбы, керебеттин алдында калды деп. Менде башка акча жок, чынымды айтып жатам. Мени кое бергилечи, суранам. Ал акчаларды өзүм алып чыгып берем. Кайсыл акчаларды? Керебеттин алдындагы. Сен бизде антивант корлонуп, мышык чычкан ойнотпо. Акчалар каякта экенин айтасың. Айтпасаң, өзүң кыласың. Экинчи атаңды, алиги бир туугандарыңды көрбөй каласың. Эртеңкиге чейин убакыт берем. Ойлон жакшылап. Топтун жетекчиси бери бурулуп басып келди да, айланасындагыларга эскертип өттү. Оозун көзүн кайрадан таңып таштагыла. Эскертип коеюн эми. Дагы качуурчу болсоңор, артынан силерди да кошо жоктом. Жакшылап кайтаргыла. Банданын жетекчиси ары басып барып, экөөсүн өзүнө чакырып алды да акырын айтып өттү. Таң агарганча али убакыт бар. Тигини бир сыйра пытайт этип көргүлө. Акчалардын кайда экенин таптакыр эле айтпайт көгөрүп туруп алса, көзүн тазалап туруп өлүгүн кислотага салып ээртип жибергиле. Бул артык баш күбөнүн кереги жок. Ал машинасына отурду да от алдыра дарбазадан чыгып кетти. Оор жоготуу. Мына, айтпадым беле. Ибрагим жөндөн жөн эле келген жок мага. Тигилердин агенти болчу. Өзү баш болуп, алар мени түндө уурдап алып кеткени келишкен. Туалетте жүргөнүмдү байкабай чаташтырып, Розаны алып кетип калышты. Анын үстүнө экөөбүздүн чачтарыбыздын узундугу бирдей. Өңдөрүбүздө анча-мынча окшоштуктарыбыз бар. Бул түндө мени издеп кайра келиши да мүмкүн. Эмне кылсам? Диана керебетинде жатып алып, өзүнчө ойлонуп, эмне кылар айласын билбей жатты. Бери жакта болсо милиция кызматкерлери кыздардан окуяны көргөн билгендерин сурап жаткан болчу. Бир милиция Дианага да кайрылып сурай кетти. Алар келишкенде сен туалетте белең? Ооба. Сени ким жетелеп барды ал жакка? Өзүм эле дубалдар менен таянып бардым. Буларды ойготуп тынчын алгым келген эмес. Коридордо андай-мындай ызы чууларды байкадыңбы? Жок, көзүм көрбөсө кайдан байкайм? Анан эмне туалетке бекинип алып, ачпай атып, араң ачтың? Туалеттен кайтып келатканда медсестра кызга чалынып чыгылдым. Сыйпалап көрсөм, оозу колу буттары байланып экен. Өлүп калганго деп ойлодум. Оорукананын ичинде бир балекеттүү нерсе болуп атканын байкап, коркконумдан кайра туалетке кирип алып бекинип калдым. Кимдерден корктуң? Өзүм да билбейм. Балким бандиттер же киши өлтүргүчтөр же болбосо түрмөдөн качкандар. Роза деген кызды кимгер жакшы билесиңер? Мен, ары жактагы Мухаббат деген кыз Роза жөнүндө айта баштады. Ал биздин кошуна айылдан болот. Ооруканага менден 2-3 күн мурун келип жатыптыр. Ага кандай адамдар келишчү эле. Бир жолу эле айылдан эне атасы келген болбосо, ага эч кимдин келгенин көргөн жокпуз. Милиция кызматкерлери уурдалган кыз жөнүндө бир топ нерселерди сурашты.
Анан да келебиз деп кетип калышты. Башынан сокку жеген медсестра кызды ошол эле оорукананын палатасына жаткырышты. Диана да врачтар менен сүйлөшүп, коркуп атам деп үстүңкү кабатка көтөрүлүп, башка палатадагылар менен орун алмашып алды. Эшик алдындагы медсестра кыздарга эгер Ибрагим деген жигит мени сурап келе турган болсо, ооруканадан бошонуп чыгып кетти деп айтып койгула деп алдын ала эскертип айтып койду. Эртеси өзү менен кошо бир кучак гүл көтөрүп келген Ибрагим бул сөздү укканда ишенип коридордо же артка кете албай, же тигил маңдайындагы 3-чү палатага кире албай, бир ордунда катып туруп калды. Андай болушу мүмкүн эмес. Мага бир да ооз сөз айтпай, жөндөн жөн кетип калышы мүмкүн эмес болчу. Баса, анын көзү али көрө элек болчу да. Анан кандайча кетип калышы мүмкүн? Жок, буларга мен ишенбейм. Калп айтып жатышат. Жанындагы турган медсестра аялга кайрылды. Теги 3-чү палатага кирип чыксам болобу? Аякта кимге барасыз? Дианага. Ал ооруканадан чыгып бошонуп кетти деп жатпаймынбы? Көз көрбөсө өз алдынча баса албаса, кандайча чыгып бошонуп кетиши мүмкүн? Аны алып кетишти. Кимдер? Кимдер болмок эле, эн атасы да. Ал бул жерлик эмес. Эн атасы тээ алыс жакта, башка республикада жашашат. Анын үстүнө Диананын бул жакта экенин алар билишпейт. Мен кайдан билем? Эн атасы болбосо тууган туушкандарыдыр. Тууган туушкандары да жок. Ай жигит, көп башымды оорутпаңызчы. Итак эле бул жакта ызы чуу болуп милициялар келип атышат. Мен айттым го, ал жок деп. Атайын гүл базарга барып, Диана үчүн бир кучак гүл сатып алып, кубанып келаткан жигит мындай күтүлбөгөндүккө шалдырай туруп калды. Далида болсо медсестра аялдын сөзүнө ишенбей атты. Палатага баш баксам болобу? Бир секундка эле. Ай, бир тажаткан жигит экенсиң. Бар көрүп өз көзүң менен ишен. Только бир секундка гана. Рахмат. Жигит дароо эле 3-чү палатага жетип барып, палатада кечээки жаш кыздар эмес, жалаң улгайып калгандар жатышканын көрдү. Кыздардын баардыгы түндөгү окуядан кийин коркушуп, үстүңкү палатага которулуп кетишкен болчу. Биротоло үмүтү үзүлүп, кабагынан кар жаай, колундагы кучак гүлүн кармаган боюнча кайра артка кетип баратканда, коридордогу оорулуулардын бирөөсү кулагына шыбырап өттү. Тигил 3-чү палатага келдиң беле? Ооба. Түндө ошол палатадагы болгон окуяны билесиңби? Жок, эмне болду эле? Түн ортосунда кара чүмбөт жамынган адамдар келип, оорукананын эшигин сындырып киришип, медсестра кызды пистолеттери менен башка чаап, ээсин оодарышып, анан колу бутун байлап, оозун таңып, тигил 3-чү палатага кирип, анан бир жаш сулуу кызды уурдап кетишпедиби? Эмнеге уурдап кетишкендиктерин билбейм. Сяк алар менен бир криминал бар окшойт. Алар кимдер экен? Эч ким билбейт. Баары тең кара чүмбөт кийип алыштыр дейт. Таң атпай келишкен милициялар эртеден бери разборка кылып атышып, кетишкенине 1 сааттай эле убакыт болду. Тигил медсестра аялдын итак эле бул жакта ызы чуу болуп милициялар келип атышат деген сөзүн эстеп, Ибрагим медсестра аялды бир карап алды да ага кайра барды. Аны эн атасы алып кетпей эле уурлар алып кетишкен турбайбы? Эмне жашырып жатасыз? Ай жигит, ишке тоскоол болбоңузчу. Итак эле эртеден бери ызы чуудан башым ооруп кетти. Ибрагим шалдырай сыртка чыкты. Өзү менен ала келген бир кучак гүлүн Диана жаткан 3-чү палатанын сырткы терезесинин темирине койду да, эмне кылаарын билбей кетип баратты. Жок, врачтын өзү менен сүйлөш керек. Кандайча болгонун алар билишет да. Ибрагим кайра артка кайрылып, оорукананын эшигине келгенде, медсестра аял эшикти жаап, ичинен илип алды да, эшиктин тешикчесин ачып жигитке үн катты. Ооруканага киргенге болбойт. Азыр милициялар келишет. Сенин ак палатада келип жүргөнүңдү билишчү болсо, бул ишке катышы бар болуш керек деп шек санашып, сени да кош алып кетишет. Так что, парень, кетип кал, кеч боло электе. Ибрагим ооруканадан кете албай көпкө айланчыктап жүрдү. Аны уурдап кетишкен чүмбөтчүндөр кимдер болушту экен? Баары бир Диананы табам. Жердин 7 кабат төбүнө кирип кетсе да табам. Жигит айланасындагыларга эч көңүл бөлбөй, өзү менен өзү сүйлөшө ооруканадан узап чыгып кетип бара жатты. Чын эле жанагынча акчыларды ал кайдан алышы мүмкүн? Бул менимче криминалдык чөйрөлөр менен байланышы бар болуш керек. Темир люкка ыргытып үстүнөн кулпулап салгандар да ошолор болушу мүмкүн. Мейли, ким болсо дагы алардын куу чеңгелдеринен куткарып алуу абзел. Аны өлтүрүп коюшпаса эле болду. Кыйын эле болсо өлтүрүп көрсүн. Аны же мен да артынан кошо өлүп берем, же алардан өч алам. Экөөнүн бирөө. Күтүлбөгөн жерден машиненин бапылдаткан сигналына ээсине келе чоочуп кетти. Көчөдөгү светофорду көрбөй эле кетип баратыптыр. Баса, анын көзү али көрө элек да, каяк калып кетишти болду экен.
Өзүндө сокур кишиде элестетип кеткен Ибрагим оюна ар нерселер түшүп кетти. Акыл эсиң ордундабы сен, я? Көзүңдү чоң ачып, светофордо карап баспайсыңбы? Жеңил машинеде кетип бараткан айдоочу машинеден башын чыгарып кыйкырып өттү. Ибрагим ага көңүл бөлгөн жок. Эс тартынын баары эле дена болуп, өлүп калбаса экен, өлтүрүп койбосо экен деп жанын коерго жер таппай, каттуу санаага чөмүлүп кетип баратты. Бул Ибрагим үчүн өзүнүн келечек жашоосунун жарык шооласы жылт этип пайда болуп, кайра жоголуп кеткендей болду. Ал оор жоготууга учурап турду. Алгачкы кырсык. Ооба, бул Ибрагимдин өмүрүндөгү экинчи болгон каттуу соккусу эле. Айылдан келип милиция мектебине тапшырып, аны жаңы эле ийгиликтүү аяктаган жылдары болчу. Лейтенант деген наам алып, бирок өзүнүн кесиби боюнча ишке орношо элек мезгил эле. Өзүнүн районуна жолдомо берип, бирок окуусун бүтө элек кызына карап Ташкентте калып калган. Кызынын аты Мехра. Ал дагы окуусун 1 жылдан кийин бүтмөк. Ал бүтөөрү менен эле экөө үйлөнүп, анан өзүнүн районуна кетмек. Калаада ички иштер бөлүмүндө өзүнө ылайыктуу иш табылбагандыктан таптакыр эле башка жумушта иштеп жүрдү. Шаар ичиндеги жер алды менен кетчү суу түтүктөрүн оңдоочу техник болуп ишке орношту. Адегенде үйрөнчүк болуп бара-бара анын 3 айлыгын окуп, сантехник деген күбөлүк алды. Кызы кандай окууну бүтсө, дароо үйлөнүшүп, ошондой өз районуна кетишмек. Жайдын саратан мезгили Мехра окуусун жаңы эле аяктап, группалаштар, достор болуп дипломун майлап, экөө ресторандан чыгып жаңы эле келатышкан. Мехра Ибрагимге караганда кичине кызуураак болчу. Жатаканасына чейин дагы бир далай жол басуу керек эле. Ибрагим 2 жолу такси кармаса, Мехра түшпөй койду. Жөө эле басалчы, балким экөөбүз бул жерден мындай чогуу баспастырбыз деп чын эле анын айтканындай эле болду. Жөө сүйлөшүп кетип баратышкан. Мехра кызуулугу менен ага эреркеп, алдыга чуркап кетип, кайра токтой калып, чуркап келип Ибрагимдин мойнуна асылып, өзүнчө эле бактылуу болуп келатты. Анан эле бурчтан чыга калып, ушунчалык ылдамдык менен келаткан машина жол четине чыга калган Мехраны уруп кетти. Урганда да ушунчалык каттуу урду. Анын кыйкырганга да, качканга да чамасы келген жок. Каттуу урган машиненин алдыңкы айнеги быркырана, кан чачырай, кыз кадимкидей көтөрүлүп барып түштү жерге. Көз ачып жумганча эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган Ибрагим кандайдыр бир секундалык убакытка дендароо болуп туруп калды. Анан эсине келе 2-3 аттан менен жерде кыймылсыз жаткан сүйгөн кызына жетип барды. Тирүү бекенби дегендей башынан өйдө көтөрдү. Заматта бети башы жарылып, кан агып, өңү таанылбай кетиптир. Тирүүлүктүн эч кандай белгиси жок. Мехра деп каттуу бир кыйкырып алды. Жүрөгүн мыжыга аны кучактаган боюнча көздөрүнөн жаш куйла баштады. Өчөшкөндөй ошол маалда жаанда жаап кирди. Эмне болуптур, кыз өлүптүрбү? Ким билет, жанында бир жигит турат. Турчу мындай. Тирүү бекенби көрөлчү? Далдайган бирөөсү келип, Ибрагимди ары түртө кыздын жүзүнө үңүлдү. Оозунан арактын жыты буруксуйт. Милиция формасын кийип жүрүптүр. Кыздын колун кармап, иши бүтүптүр дегендей тигилерге карап башын ийкеп койду. Ар жактагы 2-3-өсүнүн кийимдери да милиция формасында экен. Алиги далдайганы Ибрагимге карады. Кыскасы мындай. Бээ көрдүңбү жок, төө көрдүңбү жок, уктуңбу? Болбосо сен өзүң кесилип кетесиң. Баары бир изибиздин баардыгын мобул жаан жууп кетет. Кыскасы Ибрагим андан аркы сөзүн уккусу келген жок. Ордунан атып тура калып, аны муунтуп, экөө кармаша кетишти. Ар жакта тургандар жардамга келишип, тигини ортого алып тепкилей башташты. Түн бир окун боло, көчө кыймылы да аз. Анын үстүнө жаанда аябай каттуу төгүп келген болчу. Ибрагим тигилердин 4-5 жакшы эстей албай калды. Сыягы баардыгы тең мас окшойт. Болгон күчтөрү менен тепкилеп жатышты. Бир кезде бетке каттуу тийген өтүктүн изинен эси жоготуп койду. Эсине келип көзүн ачса, ооруканада жатыптыр. Кандайча болуп бияка келгени, кимдер алып келишкени белгисиз. Сыягы кимдир бирөөлөр телефон менен тез жардамга, көчөдө 2 адам өлүп жатат деп телефон менен кабарлашса керек. Ибрагимдин оң жагынан жаракат кетип, 2-3 кабыргасы сынып, бетинен тамтык калбай жарылып, шишип кетиптир. Сол жак ийни да кыймылдатпай оорутууда. Киши болот, болбойт деп атып араң оңолуптур. Бутунун баштап башына чейин денеси бүт ак бинт менен таңылган. Кыймылдаганга дарманы жок, капельницада жатыптыр. Дароо эле оюна Мехра кетти. Сүйлөйүн деп сүйлөй албай койду. Түгүл кыймылдаганга дарманы да жок экен. Ал туп-туура 1 айдан кийин чыкты. Мехранын 40 болуп жатканда барды. Милициялардын ким экенин ошол боюнча аныкталбай калды.
Окуянын кайсыл мезгилде болгонун, кайсыл жерде болгонун 1-2 милиция келип сурап, кагазга түшүрүмүш этип жүрдү. Анан ошол боюнча табылбай, тым-тым эле болуп калды. Балким ошол келип аткандар өздөрү болуш керек деп ойлоп койду ичинен Ибрагим. 1 жылдан бери планын баары күтүлбөгөн жерден бузулуп, өмүрүндө биринчи жолу оор жоготууга учурады. Аны эне атасы да айылына тойго даярданышып күтүп жатышкан болчу. Келин алып бараар күнү да айтып болжоп койгон. Ошондон кийин милицияларды да аябай жек көрүп, өзү да милицияда иштегенден түбөлүк баш тарткан болчу. Айылына да бара элегенде көп болгон. Ошол боюнча сантехник болуп эле иштеп келатканда, бир да кызды жактырып, эч ким менен сүйлөшкөн эмес. Дала эле кыздар артынан чуркады, бирок эмнегедир таптакыр Мехраны унута албай койду. Мына, андан бери канча мезгил арадан учкан куштай зымырап өтүп кетти. Ал Диананы бир көргөндө эле Мехрага окшош турган. Люкту ача салып, чалажан араң дем алып, үстүндө келемиштер чуркап жүрүшкөн Мехранын жүзүн көрө коюп, өз көзүнө өзү ишенбей жалдырай карап туруп калган. Чынында эле Мехра менен Диананын аябагандай окшоштуктары бар болчу. Ортодон бир канча жыл өткөндөн кийин кайрадан Мехрасына жолугуп жатпайбы? Анын ооруканага күндө келип жүргөн себеби да ушул болчу. Ал үчүн бардыгына кайыл боло эптеп эле анын өмүрүн сактап калуу, көзүн айыктыруу өзүнүн милдети деп эсептеген. Анан эле күтүлбөгөн жерден кайра жоготуп жиберип жатпайбы? Булуттан чыккан айга окшоп, 1 жыл этип көрүнүп, күтүлбөгөн жерден кайра жок болуп кетиши Ибрагим үчүн экинчи жолу каттуу сокку болду. Биринчи жолкусунда милициялар аркылуу сокку жесе, экинчисинде таптакыр эле тааныбаган чүмбөтчөндөрдөн сокку жеди. О, Кудайым, эми аны өлтүрө көрбө. Аны жоготчу болсом билбейм эмне болорумду. Аны издеп тентип кетишим да мүмкүн. Кандай болсо да аны тапканга жардам бере көр. Жин даарыган немече басса турса эле ушуну сүйлөнүп, өзүнчө жалгыздап жүрдү. Чүмбөтчөндөр кайрадан ооруканада.